ihsan, жақшылық қылу үш нәрсе менен қооздолот жана сулуу болуп турат. Кимде ким жақшылық кылам десе, кимде ким ihsan кылам деген болсо, ушул үч нерсеге көңүл бурсун. Алардын эң эле биринчиси, бирөөгө жақшылық кылам десең, бирөөгө ihsan кылам десең, аны суратпастан бер. Ошондо сенин кылган жақшылыгың кооз, сулуу болот. Экинчиси, аны күттүрбөстөн, сурабастан, күттүрбөстөн убагында тез берген болсоң, демек сенин ihsaның, жақшылыгың өтө кооз жана сулуу. Үчүнчүсү, ага мээнет кылбастан берсең, сен берген жақшылык ушул үч нерсе менен өзүнүн көркүнө жыгып, өтө сонун жана кооз болот. Ар бирибиз жақшылык кылганда ушул үч нерсени унутпайлык.